Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровдун эки элдин достугун даңазалаган билдирүүсүнө жооп кайтарды. Буга чейин президент Садыр Жапаров соц тармактагы баракчасына казак-кыргыз арасы аттуу ыры менен бөлүшүп пост жазган. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Садыр Жапаровдун бул посту тууралуу үн катты. Ал эки эл тамырлаш, тагдырлаш, кыйынчылыкты бирге жеңип келген эл экенин белгиледи. Жакында Кыргызстан президенти Садыр Жапаров алюметтик желиде казак пен кыргыздын достугу тууралуу лебизин билдирди. Шын мәнінде біз тамырлас, тағдырлас бір туған жұртпыз. Қиындықты бірге еңсеріп, қуанышты бірге бөлісіп, қилы заманның бәрінен бірге өтіп келеміз. Ұлы Абай, еш қазақ, қырғыз бен қазақтың бір тұқымдас екеніне таласпайды деген. Мұхтар Әуезов, Манас жырын идеология құруынан құтқаруға ерекше еңбек сіңірген. Молда Қылыш пен Шыңғыс Айтматовқа өз бауырындай араша түскен. Бұл екі елдің ерекше жақындығын және жанашырлығын айқын көрсетеді. Шыңғыс Айтматов шығармаларындағы оқиғалар және кейіпкерлер қазақ жерімен тығыз байланысты. Алатаудың бөктерін қатар жайлаған егіз халық болашаққа бірге қадам баса береді. Мен бұған кәміл. Депутат аткаминердин спирт ичимдиктерин ичери ичпесине кызыкты. Депутат Дастан Бекешев этил спиртин, алкоголдук продукцияны өндүрүүнү жана жүгүртүүнү контролдоо боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Алмаз Токтогуловдун спирт ичимдиктерин колдонооруна кызыкты. Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында этил спиртин өнүктүрүүгө, өндүрүүгө, импорттоого, сактоого жана сатууга мамлекеттик монополия жана алкоголдук продукцияны өндүрүү, мамлекеттик жөнгө салуу жөнүндө мыйзам долбоору каралып жаткан. Вы сами водку пьете? Докладчик рода, докладчик. Да. Бывает, да, иногда? Вот вы из нашего спирта водку пьете? Ну, конечно, не отрицаю. Бывает иногда. Ну, это правильно, хорошо. Я про другое. Вы из нашего спирта водку пьете или вот там чивас, что-то зарубежное пьете, там виски, может быть? Бывает и нашего, конечно, отечественного поддерживаем. Да? Отечественное надо поддерживать. Но печени, правда, будет очень тяжело потом. Вопрос в другом. Вы знаете, вот многие говорят, что пьют. Я не пробовал, я вам честно скажу. Но говорят, такая отвратительная водка стала, вот как госмонополию ввели. И отсюда вопрос, не получится ли так, что мы наоборот вот монополию сейчас сделаем и простимулируем пить зарубежный алкоголь? Дастан Алабаевич, ну, бияқта айтып кетіш керек, бұл монополия кеткен себептердің бір милдеті бұл баяғы көміскөдегі экономиканы, көміскөдегі подполияда жасалған арақтарды көміскөден шығаруда мақсаты. Негізі біздің Қарабалта спирт заводының качествосы бұл госстандартқа жооп берет. Улуттук банктын кампасындагы депутаттардын сүрөттө кумтөр кенинен казылып алынган алтындын колдонулушун иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын мүчөлөрү. Парламентарий эч кандай мыйзам бузууларды тапкан жок. Бирок бул алтын бар экенин элдин баары билиши үчүн парламентарий аны менен сүрөткө түшүшү керек деген президенттин тамашасын улуттуу кабыл алышкан окшойт. Эске салсак, январь айынын соңунда кампада 43,9 тонна килограмм алтын бар экени маалымдалган. Депутат Сулайманов транспорт министри аферист көп акча жеген. Бүгүн жогорку кеңештин жыйынында бир топ маселелер каралды. Ошол менен катар депутат Кундузбек Сулайманов транспорт жана коммуникация министрлиги акча жеп жатканын айтты. Депутат Сулайманов жыйында Кыргыз автожол мамлекеттик мекемеси менен кеминдеги жол тейлөө ишканасында 300 тонна битумдун дайыны чыкпай калганын, Баткенде жол кургандар 40,8 миллион сомдук кымырып алышканын эске салды. Эрдоган инфаркт болуп ооруканага түштү деген маалымат чынбы? Бир катар жалпыга маалымдоо каражаттарында Түркия лидери Режеп Тайип Эрдогандын жүрөгү кармап, тагыраагы инфаркт болду деп жазышкан. Бирок президенттин жалган маалыматтар менен күрөшүү борбору бул маалыматты төгүнгө чыгарганын РИА Новости жазды. Эрдоган инфаркт болуп ооруканага түштү деген маалымат чындыкка дал келбейт, деп жазган Твиттер баракчасына аталган борбор. Ал эми Түркиянын вице-президенти Фуат Октайдын ТРТ Хабер телеканалына билдиргенине караганда, президенттин ден соолугу жакшы, ага суук тийген. Кечээ 26 апрелде Эрдоган дарыгерлердин кеңеши менен шайлоо алдындагы кампаниясынын алкагында бир нече иш-чарага катышкан эмес. Андан бир күн мурда жергиликтүү телеканалга түз эфирде маек берип жатканда абалы начарлап, маекти токтотууга туура келген. Бир топтон кийин кайра эфирге чыккан президент ашказаны кармап калганын билдирген.
Ташкент Стамбул аба катамынын жүргүнчүсү учакта көз жарды. Маалыматка караганда бала учак Стамбулга жакындап калганда көтөрүлгөн. 27 жаштагы жүргүнчү өзүн жаман сезип стюардессаларды чакырган. Бир канча убакыттан кийин жүргүнчү келин төрөдү. Учак ийгиликтүү конгондон кийин Стамбул эл аралык аэропортунун медициналык кызматкерлери ага жардам берип, клиникага алып кетишти. Азыр эне баланын абалы туруктуу деп бааланууда, деп жазылган авиакомпаниянын билдирүүсүндө. Өзбекстан аба жолдору баланын төрөлүшүнө жардам берген жүргүнчүлөргө ыраазычылык билдирип, аларга эстеликке белектер берилерин жарыялады. Расмий билдирүүлөргө белгиленгендей, ымыркай учактардын эл аралык күнүндө жарык дүйнөгө келди. Ноокатта пенсионерди өлтүрүп, үйүн өрттөп кетишкен. Ноокатта белгисиз жарандар кемпирди өлтүрүп кетишкен. Бул тууралуу Ош облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Ак булак айылында күйүп кеткен үйдүн жер төлөөсүнөн кемпирдин сөөгү табылган. Жерине келген иликтөө тобу каза болгон жарандын өздүгүн аныктап, ал Ак булак айылынын 81 жаштагы тургуну экендигин тактаган. Ал киши колдоо болгон. Учурда маркумдун эмнеден улам каза болгондугун аныктоо максатында атайын экспертизалар дайындалып, күбөлөр суралууда. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, териштирүү жүрүп жатат, деп билдирет билдирүүдө. Акжол Махмудов Роман Власовду узатуу үчүн келген. Кыска сүйлөшүүдөн кийин экөө кучакташты. Азыр менде сүйүнгөнгө каалоо деле жок, жеңиштен майрамдагым деле келген жок, деп Махмудов Власовго ийгиликтерди каалап узатты. Белгиле кетсек, Акжол Махмудов турнирде россиялык Роман Власовду жеңип алган. Я уже, наверное, не буду праздновать. Никакого вот этого радости уже не чувствую. Хорошо сделали. Я люблю тебя. Да, об этом я больше Два чемпиона, Роман Власов и Акжол Махмудов, тепло поприветствовали друг друга по итогам супер схватки на ПВЛ-4 в Алмате.